Урматтуу достор, видеону баштаардан мурун каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Бул бизге чоң жардам болот. Бүгүнкү маалыматыбыз сиз үчүн бир топ пайдалуу болоруна ишенебиз. Беш миң 500 жылдык Фираундун сөөгү. Арабызда Фираун ким экенин билбеген адамдар аз эле болсо керек. Фираун өзүн кудаймын деп жар салган күнөөкөр. Бул күнөөкөрдүн сөөгү Британия музейинде сакталат. Тактап айтканда аны көмүүгө мүмкүн эмес. Эмнеге билесизби? Аллах Юнус сүрөсүнүн 92-аятында ушундай деген: Бүгүн сенин денеңди куткарабыз, өзүңдөн кийинкилерге сабак болсун. Эми кененирээк. Фираун өзүнүн зулумдуктарын баштаганда Аллах ага Муса алейхиссаламды элчи кылып жөнөтөт. Муса алейхиссалам келип мындай дейт: Аллах мени сага элчи кылып жөнөттү. Зулумду токтот, бардык кулдарды коюп жибер дегенде, ал: Эй Муса, Аллах ким деди? Муса алейхиссалам айтты: Аллах бул мени жана сени жараткан улуу заттыр. Ал аламдардын Раббиси болот. Ал менин жана сенин кудайыңдыр дегенде, Фираун: Эй, мен кудаймын, менден башка кудай жок деп текеберленет. Аллах ага чымындарды жана курбакаларды жөнөттү. Шаар ичи курбакага толуп кетти. Ошондо Фираун: Эй Муса, кудайың айт, бул курбакаларын алсын. Ошондо мен сенин элиңди коюп жиберем деди. Ошондо курбакалар жок болду. Муса алейхиссалам Фираундун жанына келди. Фираун сөзүндө турган жок. Муса алейхиссалам кечелердин биринде өз элин алып шаардан чыгып кетти. Муну уккан Фираун Муса алейхиссаламдын артынан кууп барды. Алар Нил дарыясынын жанына жетип келишти. Дарыядан өтүүнүн мүмкүнчүлүгү жок эле. Ошондо Аллах Муса алейхиссаламга айтты: Эй Муса, колуңдагы таякты сууга ур. Муса алейхиссалам таякты сууга ургандан кийин Нил дарыясы экиге бөлүндү. Жана Муса алейхиссалам өз элин суудан алып өттү. Булар өтүп бүткөндөн кийин Фираун өтмөкчү болуп дарыянын жанына келгенде суу аларды чөктүрүп жиберди. Ошентип Фираун көз жумду. Достор, видео сиздерге жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Чоң рахмат.